аткандын бир немеси бар экен, анан ошондон блог алып барып калдым Арашан кейжине. Акыр аягы дээрлик 4 сааттан кийин Македонский ошол биздин Авлиттин аксы жергесинен жарадар болгон экен да. Схан келип каласыз билбейм. Горы есть, вершины. 35 кой жеген да. Жеген уруп мындай ойноп кете берген да. Салам достор, бул чыгарылышта сиздер менен акыркы убакта интернет желесинде кой кайтарып, Арашан койлорду багып, кызыктуу видео топтомдорун чыгарып жаткан Чабан баланын жайытына сапар алдык. Бул жака унаа бара албагандыктан, жөө укмуштуудай табиаттын курчоосунда сапарыбыз ушундайча башталды. 45 мүнөт жөө баскандан кийин ошол жерден унаа жол бүтөт экен. Буга чейин келген машиналар бар экен, мындан бул жагына ат жол болсо жөө барыш керек экен. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Хош келдик. Кандай келдиң? Кандай денсаулык? Жакшы бар, шүгүр, Кудайга шүгүр. Жайлоодогу жашоолор кандай? Жайлоодо мал жан күндү келе жашоодо, чабан жашообуз. Малчын жашообуз. Анан өзүң тууралуу десең да, канчанчы жылы, кайсыл жерде туудуңуң, бала чагың, үйлөрүң тууралуу айтып берсең. Өзүм 1999-жылы Жалал Ат областына караштуу Авлиттин айылында туулгам. Малчын үй-бүлөсүндө туулгам, ата-энем мен чоң атам мал караган. Азыр атам өткөн, андан кийин азыр ошол атамдын малын биз карайбыз дейм. Атама чабан түшкөнбүз, мындай айткандачы. Азыр жаңы эле дагы аттычан кишилерге жолугуп калдым, алардан ошол Өмүрбекке баруучу жолду суразам. Алмачат деген жерге барып, анан солго бурулат экен. Бирок Алмачатка дагы болжол 2 саатта жетет экен. Эми батыраак бассам, балким андан тезирээк жетем. Жолдор түгөнбөйт. Жамгыр жазамбы деп келип атыр. Акыры ошентип жөө жүрүштүн башталганына 2,5 саат өткөндөн кийин алмалуу чатка келдим. Эми ушул жерден азыр солду көздөй бурулуп түз чыгып кете берет экенбиз. Бирок жол чындыгында татаал. Бирок табияты чындыгында окмуш экен. Мынагы алмалуу чаттан бурулганыма да дээрлик 1,5 саатка жакындап калды. Ушундай бир табиятка туш болуп атам. Учурда дагы бир 40 мүнөттөй жол бар дейт. Эми кеттик андан ары. Бирок бул жагы өр экен, өр тартып кете берет экен. Акыр аягы дээрлик 4 сааттан кийин чатырга дээрлик кетип калдым. 4 саат, 4. Ошентип 4 саат кара терге түшүп билинбеген бийик жол менен чатырга араң жеткенде тилекке каршы эч ким жок экен. Чарчаган жаным тырп этерге алым келбей, эки жака бир аз көз жүгүртүп, 5 жылдыздуу мейманкананын эшигин ачып жата кеттим. Саа командар. Турал койлору менен. Апатында жанында эле жүргөн экен, качып кетти. Жанында дегенде моочендине жүрүшкөн экен. Ойгонсоң түн бир окум.
Өмүрбектин иниси келип, чайын кайнатып, тамагын жасап, жылуу мамиле, меймандостугу менен жүрөктү жылытып, бир аз баарлашып, анан уйкуга кеттик. Мен атым Асылбек, 17 жаштамын. Биз үй бүлөдө 7 бир тууганбыз. Мен 5-чи болом. Уулдардын эң кичинакайымын. Өмүшкем, Өмүрбекем. Ал уулдардын 2-чи болот. Андан чоң дагы бир акем бар. Быйыл буйруза окууну бүттүм. Кудай кааласа ветеринарга тапшырам. Окуу жайга. Эмнеге ветеринар? Ветеринар жаш кезимден бери кызыгам да. Арашан мен ушул кичинакайымдан бери, эс тартымдан бери биздин койлордун элдин коюнан айырмаланып турчу эле да. Мындай кылдуу болуп, чоң болуп. Анан арашан бул ошо бизде илгертен бар эле. Арашан чыккандан баштап биз арашан багып баштаганбыз да. Анткени биздин койлор өзү негизи кылдуу болчу. Арашан ошол популярный болуп чыгып баштагандан кийин арашан качан чыкса, кыскасы ошо маалдан баштап багып баштаганбыз да. Жылда ошо жайлоого алып чыгабыз 4 ай. Майдын аягы келет. Ошо менен сентябрдын 20-сынан кетет каржаганга чейин. Бизде анткени акелерим бүт окууну бүтүп кетишкен. Биякта өзүм жалгыз элем. Ошентип өзүм карайм. Анан быйыл ошо өмүшкем карады. Мен экзамен болуп экзаменде жүргөндө биякта өмүшкем жүрдү да. Ушундай чоң ээн талаада жалгыз өзүң жатып карайт белең ушул жерде. Ооба. Коркпойсуң? Жок. Канчанчы классынан баштап карадың дедиң? 6-чы класс. 6-чы класстан баштап жалгызсың, а? Ооба, жалгызмын. Анан сага бунун түшү кандай? Кой кайтарууда кыйынбы же өлүп калгансыңбы? Биздин кой негизи мындай кыйнабайт эле, жайт алып калганда илгертеме жүрө берчү. Андай деле эмес жок. Дарылап, наркы беркизин карап кой берем. Эрте менен эрте жай берем. Кайра түштө чыгып, мындай астын тоскон чыгам. Астына көп деле чыкпайт. Анчана чыгам да, телефон толтуруп алып, берде кичине иш-пиш кылып коюп, чыгып астын кайрып коем болду. Ошо менен кечке маал топтоп, тузун салып, эрте менен күндө эле ошол тирлик. Кайра кайталап, жайлоодун билбейм азыр. Мага андай эле кызыгы кетип калган. Жайлоодо мага ошо жамгырда айттым го сизге. Чатырда жылуу уктаган жагат деп. Көптөр айтып атат да комментарийлердечи. Бала жогорку билимдүү экен, болгондо да юрист экен, эмнеге кой багып жүрөсүң, башка иш кылсаң болбойбу деген дагы билдирүүлөрдү өзүм да окуп калган жайым бар да. Андан кийинки мектептен кийинки ошол жылдарың айтып берсең, кайсы жакта окудуң? Мектепти бүтүрүп, ошол жогорку окуу жайга тапшырганмын. Могул Калга Киевадагы юридикалык академияга. Атын унутуп атам азыр. Мамлекетке өтүп кетти, азыр мамлекеттин карамагына карап калды. Ушул жака тапшырып, бул жакта 4 жыл бакалаврды бүткөнмүн да. Анан магистратура окуй элекмин. Эми буюрса келечекте иштеп калсам, магистратурага сөз тапшырам. Анан тапшырганда дагы чет мамлекетке тапшырган ниетим бар, буюрса. Анан армияга барып келдим. Армияда Баткенде кызмат кылганмын 1 жыл. Ооба. Ошол андан кийин ошол иштейм деп бир аз аракет кылдым. Болбоду. Анан азыр мал менен эле эми. Баягы сен жок экенсиң, анан иниңен дагы интервьюларын алганбыз да. Иниң айтып калды. Негизи малды мен карайт элем, жылда эле. Быйыл 11-чи класс бүтүп калгандыгына байланыштуу акем келип карап аткан деп. Кантип барып калдың, кандай болду? Анан ага чейин деле баягы видеолор тартып жүрсүң да. Неге анда болбодубу же табият ушундай жакшы нерсе экен деп аябай кызыктырып калдым. Бая Кудай берем десе, адам күтпөгөн жерден берип коет экен да. Мен деле мындай баягы блог алып барам же блогер болом. Азыр өзүмө блог деп эсептебейм. Ошондой ойлогом да, мындайча айтканда. Анан бир отуруп жанагы бизде блог алып баргандар бар го, кыргызча контент жүргүзгөндөр. Ошолорду карадым.
сүйлөгөндөр деле эми биз кыла турган эле нерсе да. Анан отуруп бир тартып көрөйүн деп башында видеолорун салып көрдүм. Жакшы эле эл мындай катталуучу топтой алдым. Анан ошентип улам эле болуп кетти. Анан жылыга деген мен Англияга барып иштеп келчүмүн. Жайкысынчы. Анан малды үйдөгүлөр карап калчу. Кышында келип кайра мал карачым үйдө. Быйыл бир аз кечирээк чакыруу келгенине байланыштуу жайлоого барып ошол эми буйрук экен да. Баягы быйыл ушундай болот деген жараткандын бир немеси бар экен. Анан ошондон блог алып барып калдым Арашан кейжине. Жакшы. Эми баягы жайыт тууралуу сүйлөшсөк, сен отурган жер тууралуу, андагы жапай жаныбарлар тууралуу кандай нерселерди айтып бере аласың ал боюнча? Жайыт дегенде биздин Утөр жайлоосунун өркөндүк конушу, биз отурган чатыр. Ал жер чоң атабыз чыккан. Андан кийин чоң атам чыккан, Абдыкадыр деген. Анан атам азыр биз мал карап атабыз. Баягы ата жайыт деп коет го Кыргызда, ошондой жер да. Анан жайыт кенен жакшы, сонун жер. Малга суу, отуну жанында. Жапай жандыктын баардык түрү бар. Аюудан баштап сүлөөсүнгө чейин болгону баягы эми ити куш деп коет го кыргызча. Ити куштун баардык түрү бар болгону. Мындай адамга эч кооптуу немеси жок. Эгер жолуктуруп калсаң андан эми коркпош керек болгону. Алыстан көз менен сүйүп отуруп коюш керек. Анан кайберендин түрлөрү бар, кескесте көрүп калабыз. Мен видеого чыгарып калам. Жолуктуруп калгандачы. Доңуздар бар. Доңуздардын санын деле билип калдым окшойт акыркы күндөрүчү. Баягы күндө чанда кездешкенге. Мен да барып көргөм доңуздарды. Азыр ушул жерден койгон. Ошо чатырдын жанына келип калат кескестечи. Негизги баягы элди тарткан ошол жапай жаныбарлар болду десек эле же? Ооба. Биздин жайлоо баягындай сага көбүрөөк көрүп алып келип, лайк алып келип дейбизби жак? Башында деген мен баягы браконьерлер, аңчылар жөнүндө бир видео салгам да, эң башында видео. Ошон бир каты кетти да. Мындай. Инстаграмда резонанс жарата алды, кичине болсо дагычы. Анан ошондон кийин бирдеме болуп эле кийиктер жолугуп калды алдыма. Анан доңуздар жолугуп калды. Анан ошолордон кетти да. Орусча сүйлөдүм бир баягы туристтерди чакырып. Ошолор билбейм, биринин аркасынан бири себеп болуп эле ошондой болуп калдык шет. Мисалы аюуга чейин ушу жакын келип калат экен да бул жергечи. Ооба. Анан ошону баягы силерге коркунуч жаратпасын деп, балким ошол эле башка жырткыч жаныбарлардан аларга баягындай кол көтөрүү болбойт силерден эч? Жок, кол көтөрүү. Буга чейин болду элек али. Ошо аюу келет, аюу былтыр өз көзүмө ушул жерге келген. Түндө жатсам ит үрдү. Башкача үрдү да. Чыгып фонарик жаксам ушул асканын түбүндө аскан көрсүзбү? Ошол жерде кой жеп аткан жеринен фонарик менен көргөм. Анан айла жок. Чатырга кирип кайра баңлап чыгып, үркүтүп коркутасың, башка эчтеке кылбайсың да. Коркутуп кетиресиң болду. Канча койду жеген? Ошол күнү 5 кой жеген да бул жерде. Анан эң көп жеген почти 4 жыл болуп калды окшойт. 35 кой жеген да. Жеген уруп мындай ойноп кете берген да. Ошол карагайдын арасына алып кирип 4 бутун өйдө чыгарып туруп казып көмүп коет. Арагандай кылат да. Кышында кышка жакын жеп анан кирип кетеби? Кышка жакын жок. Ал сасып кетет го. Сасыганда келип жейт да. Аюу ошондой. Бир чыккан учурда бул жака 4 ай тура алыш дедиң да. Анан кийин 4 айда эми бунун деле өзүнүн түйшүгү бар да. 4 айда канча баягы койлордун курмандыгына чейин жеткен, канчону жоготтуп, же канчону ушундай жаныбарлар калтыргансыңар? Биз жаныбар калтырган бир жылда ар кандай болот. Быйыл Кудайга шүгүр андай деле болду элек бир. 3-4 болду да. Өзүбүздүкү былтыр көп болгон да. Былтыр почти 60 кой курмандыкка учуратканбыз. 20 дайынсыз жоголуп, 40 өлгөн да.
Азыр канча баш Азыр бул жерде 250 баш. сенде чакырымдарды канча тил билесиң? Орус тилин жакшы билем. Мындай жакшы билем дегенде сүйлөп бирдемелер түшүндүрүп бере алам да. Эркин. Анан англис тилди эми баягы нан бер, суу бер, шундай деген мындай түшүндүрүп бере алам. Бирок эркин сүйлөй албайм. Бир сүйлөмдөн бир сөз түшүнсөм, сөз эмне жөнүндө кетип атканын түшүнөм, өзүм жооп бере албайм да бирок. Шундай. Бирок эми англис тилде окуйбуз. Кийинки жылга жакшы ниеттер бар. Өзүм жөнүндө баса белгилей турган эч нерсе деле жок эми ошол. Эл катары элдин баласымын, ата-энем ошол малчы иш. Эч нерсем ашыкча эмес, эч нерсем кем эмес. Макул. Сенде статистикалар бар да? Ооба. Инстаграмда келип карап турасың. Көбүнчө сени эми албетте Кыргызстан болуш керек. Ооба. Андан тышкары кайсы мамлекеттерден бери көрүшөт? Көбүнчө Россия көрөт, Өзбекстан, Казакстан көрөт. Анан кез-кезде США чыгып калат. Франциядан көрүшөт. Англия көрөт, эми аякта кыргыздар көрөт болуш керек. Бардык жакта эле кыргыздар көрөт болуш керек. Болгону мамлекеттери гана чыгып калат да. Көргөн мамлекеттерчи. Кореядан көрүшөт, жазышат. Ошондой. Эми бирок бүт эле кыргызча. Мен эми баягы алып барган блогум кыргызча да. Анан кыргыздар көрөт. Кез-кезде ушул орустар жазып калат эми. Орус бир туугандар. Орус бир туугандар деп жаман ойлоп калышчы эле. Ошол. Жакшы. Эми алдыда да кандай сендер контенттер сен болот? Алдыда Ушул эле баягы жаратылыш боюнча алып кетесиңби же ошол аталышы Арашан болгон ушул Арашан койлор тууралуу да алып барасыңбы же аны өзүнчө бир башка бир Инстаграм ачып ал жактан алып барасыңбы? жок, ушул Арашан менен эле кетем. Арашанды катталуучуларыман балким сурап коермун, атын өзгөрт десе өзгөртүп коем. Эгер ушул бойдон калтыр деген жооп көбүрөөк болсо, ошол бойдон калтырып коем. Анан ал аттан эч нерсе деле неметпейт го дейм. Баягы аракеттен го. Анан эми алдыда билбейм, баардык нерсени кошкум келет. Ырды дагы, кино дагы кошкум келет, табият дагы кошкум келет. Баягы актер Эмиль Эсеналиевдин айткан сөзү бар го. Аны деген чала спортик менен таанып калганбыз да баардыгыбыз. Анан азыр башка немелерди, жанрларда ойноп атат го. Элдер башкача уже кабыл ала баштады аны. Чала спортиктин образынан чыкты да. Мен дагы ошо чабан бала деген образда эле калып калбай, мисалы туризм жагына, спорт жагына, маданият жагына ушундай образдар жараткым келет. Эми ниетим бар, буюрса. Ага бир аракет, анан Кудайдан каалообуз керек. Дагы кандай кызыктар болуп турат? Кызык, ошо күнүнө бир маал түштөн кийин жамгыр жаап турат. Азыр погода ошондой болуп калды. Моинтип көк болуп ачылып турган жерден бүркөлүп келип бир маал жаап кетет. Бат эле өткөндөр бат-баттан. Тез болуп турат. Анан коноктор келип атырбы эми? Коноктор келип атат. Өмүшкем ошол айылга түшүп мелган сайын алып келет. Мен алып келип атырым айылга түшүп мелганда. Ошо антеннага чыкканда номерин берип коет, менин номерим. Чалышып, байланышып келишет. Сиз болгон туура эмес, мен болупсу. Анан элдер ойлошу мүмкүн да, баягы бат-баттан видео чыгара берсе, антенна ушул жерде тартат окшойт депчи. Жок, кандай? Антеннага мындай жай базып чыксаң, бир жок дегенде 2,5 саат да. 2,5 сааттан ашык чыгасың. Бийик, Да, бийик. Бул жака антенна жок, ташты көрүсүзбү? Көчкөн таш, ошол жак, бул жак ошол хрек. Ошол жака чыгабыз. Ошондо гана тартат. Ошондо гана тартат. Ал да өзүнчө бир түйшүк экен да. Ооба. Бул жерден өмүшкем видео тартып кетет. Ал жака 3 саатта чыгып барып салып кайра түшөт да. Эми өмүштү көрүп, сенде дагы кандай шыктануулар, эмелер пайда болуп атырбы? Ооба. Кандай кылып тартайын дейсиң? Мен Кудай кааласа окуп ушу окуу жарымдаганда тартайын деп аттым. Ветеринар жөнүндө, мал доктурлук жөнүндө.
пайдалуу видеолорду киргизип ниет кылып атам ошентип. Эмертең өмүштө Англияга кетет деп калдың да? Ал кетип калса, анан биякта табиятта өзүң калсаң, анын видеолорун ким улантат жерден? Анын видеолорун билбейм, мен азыр бирок өмүшкем ошо тарта албайм. Анан өмүшкем ошо блог алмаштырып ошентип жүрөм деп атат го. Апам ошол атам сөзгө чечен кишилер да. Өмүшкем сөз байлыгы экөөнү тең тартып. Тең барганда айттым го сизге, барып интервью алсыз. Атам мындай неме кылышы мүмкүн. Апам алсыз, апам интервью этсизге. Сен өзүңдө кандай пландар бар эми келечекте? Тек ошол ветеринар тармагын бүтүрүп кайра ушул жайыттарга кетесиңби же балким ошол окууң менен башка жака кетесиңби? Ошол окуу менен башка жака кетем деген пландар бар, чет өлкөгө. Барып ал жактан кандай тажрыйба топтоп келесиң? Тажрыйба топтоп иштеп. Анан бул жака келип үйрөтөсүң. Башка ушул Кыргызстандын башка аймактарынан көрүп аткан инсандарга ушул Авлетин тууралуу эмне айтып бере аласың? Авлетим деген Кыргызстандын бир бейиш жери, өзү баягы китеп окудум да мен. Анан китеп окуп Авлетим неден келип чыккан десем, бир 3 вариант, 4 варианты бар экен да. Анан баары биригип келип, түпкү котормобузу бейиш жер дегенди түшүндүрөт экен. Ошол эми Кыргызстандагы бир бейиш жер да мен үчүнчү. Элдердин баардыгын чакырат элем биздин жайлоо, сен өзүң деле билесиң, барып келгенсиң. Көрүп, ошол жакта эз алып, сен кыркатоолор десең, кыркатоолор, токой десең, токой, жапайы жаныбар деген көп. Суулар бар таза. Керемет жер эми. Ички туризмге балким салым кошуп аткан болсом, өзүбүздүн карапайым калк айылдагылар иш менен камсыз болот. Чет жакта жүргөн жеңе агаларыбыз ата энеси менен балдар менен биргеликте жашап калат, иш менен камсыз болупчу. Ошол эң негизги ой айылдагы аке карындаштарымдын иш менен камсыз кылган максатым бар да, себеп дегенде чет жака чыгып иштештин кереги жок. Эгер бизде туризм өнүксүн, жолун гана карап коюш керек, Авлеттин жайлоосун. Ол башка эч нерсенин кереги жок биздин жайлоолорго. Баары адам мындай көз менен көрүп ала турган жерлер да, ал жерлер. Анан тарыхына келсек, Кожо Жаштын тарыхы ошол жерде. Авлетим хан деген болгон, Ула Мышал хан деген бирок. Дагы көп деген акындар барган. Ошол жакта мен эми китеп окудум. Ошонун түшүнүгүм боюнча Александр Македонский ошол биздин Авлеттин аксы жергесинен жарадар болгон экен да. Мен ошентип түшүндүм да. Ал эми тастыкталган маалымат эмес, бирок Александр Македонский колунан дарыянын арка бетинен келген жанын жебесинен жарадар болгон. Аскерлери бул жерде эл баягы күчтүү эл экен деп, булар менен согушпайбыз деп Индияга жокерлерин алып кетип калган экен да. Мен ошентип түшүндүм. Анан балким туура эмес сүйлөп аткан болсом, эми кечирип коесуздар. Аны окуп алып өзүнчө бир башкача сезимдер келди. Ооба, Александр Македонскийдин күчтүү жыржабы болгон да. Аны деген аксын эл токтотуп коюптур деген ой бул тарыхта. Азыр балким туура эмес сүйлөп койсом кечирип коесуңар. Мен ошентип түшүндүм ал. Ушул жерден бир кыстырма кылып коеюн, урматтуу достор. Мен дагы ушул Авлеттин жайлоосуна барып, 4 күн ошол кооз жерлерин тартып, төмөндө айтып өттүм, Кожо Жаштын асказына чейин барып, андан көлдү дагы тартып келгем. Буюрса бул чыгарылыш чыккандан кийин, ортодо бир нече күндөн кийин Авлеттин тууралуу дагы кеңири видео чыгат. Ошол биздин YouTube'га кирип, көрүп, ошол видеону карап, Авлеттин кандай кооз керемет экенин бир тамшанып суктап алсаңар болот. Эми мындай кылалы, сенден бир жакшы каалоо тилектер болсун, ушул видеону өмүшкең дагы баягы көрүүчүлөрү, катталуучулары көрөт деген сеничтемин. Ошолорго жакшы бир сөз болсун. Балким аларды бул жака чакырасыңбы же
башка жерге чакырасыңбы? Жол негизи татаал экен. Жол негизи аябай татаал. Бияка келиш үчүн дагы анча эме керек да. Сиз кантип келип каласыз билбейм. Ошол келе бересиздер. Ошол мен дагы кааларым. Аябагандай сонун экен бул жак. Чындыгында унчалык деп элестетпегенмин. Жөнүнө бир адырлар ушундай эле болсо керек деп элестеткем, бирок баягы видеого караганда көз менен көрүп келген башка бир таасирди берет экен да. Анан сен биринчи ата-энеңе рахмат. Себеби силерде ушундай сонун уул кызды тарбиялап, ойго жеткирип, аябай мындай меймандоос, сонун инсан экенсиңер. Ушуңардан жаспагыла. Рахмат. Бул нерсени баягы өмүштүн видеолорунан да көрүп эме болуп калгам. Булар сонун экен деп, анан кече келгенде деле дароо өзүмдүн үйүмдөгүдөй эле сезип кеттим сен менен жүрүп. Кыргыз элинде тынччылык болсун. Бул менин ийгилигим, өзүм эле ийгилигим дебейм. Жараткан каалоосу менен, элимдин колдоосу менен, ата-энемдин дуасы менен ушундай бир жакшы ийгиликтер болуп атат. Көрүзай кыргыз элим колдоп турса, Кыргызстанды жаратылыш эле менен эмес, биздин тарыхыбыздагы, маданиятыбыздагы дүйнөгө тааныта турган нерсе да. Көптөр билиш керек, сыйлыктаныш керек. Биздин тарыхыбыз ташкатамга баскандай. Көп нерсе менен тааныткым келет. Анан эң негизи кыргыз элинде тынччылык, ден соолук, дасторкону мол болсун элимин. Эч бир үйлөрдө оору болбосун. Кудайым баягы оорусуноо менен сынабасын. Анан бизге окшогон жаштарды колдой берсин кыргыз элим. Колдоо болгон жерде өсүү болот. Ошо ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ден соолук, балдарыңыздарды жакшы тарбиялаңыздар, жакшы жака үлгү болуп. Себеп дегенде жаштар мамлекеттин келечеги. Ошол мураскорлор деп коебу. Жаштар мамлекеттин мураскорлору. Ошон үчүн элим ар дайым бар болсун, элде болсо бизде болот. Силердин ишиңиздерге ийгилик. Жайлоодо экөөбүздүн жолубуз бир болбой калды. Жакта бир насип кылган экен жолго азыр жакшы аянтып бере алдым го деп. Рахмат сага да чоң келип өзүң ушундай азыр сенде да убакыт аябай тар болуп аткан болуш керек. Алтындай убактын бөлүп ушундай маекти куруп келип берип кеткениңе мен дагы бардым, аябай көрдүм. Иниңе да чоң рахмат, аябай меймандос экен. Ушундай силерге сонун бир тарбияны берген ата-энеңерге рахмат. Силердин ушундай инсан болуп калыптанышыңарга ошол инсандар себепкер да, ошол инсандардын өмүрү узун болсун. Жол рахмат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ошо достор, кийинки берүүдөн жолукканча аман болуңуздар.